Саламатсыңар балдар. Кезектеги география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Мурунку сабакта силер Евразия материгинин ички суулары менен таанышкансыңар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Евразиянын жаратылыш зоналары. Сабактын жүрүшүндө Евразия материгинин жаратылыш зоналары арктикалык чөл, тундра, токойлуу тундра, ийне, аралаш, жазы жалбырактуу токойлор, токойлуу тала, жарым чөл жана чөлдөр менен таанышасыңар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Евразиянын жаратылыш зоналары. Жаратылыш зонасы жердин формасына ылайык күн нурларынын бирдей эмес таралышы, температуранын, нымдуулуктун, топурактардын, өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын өзгөрүшүнө алып келет. Же болбосо жаратылышы кеңдик, узундук, бийиктик, алкактуулук боюнча өзгөрүлөт. Ал эми материктин территориясынын чоңдугу түндүктөн түштүктү карай, батыштан чыгышты карай миңдеген километр аралыктарга созулуп жатышы, Евразия материгинин экватордон түндүк уюлду көздөй баардык климаттык алкактардын жатышы климаттын ар түрдүүлүгүнө таасир этүү менен материктин төрт тарабынан 4 океан менен курчалгандыгы, түндүгүнөн Түндүк Муз океаны, батышынан Атлантика океаны, түштүгүнөн Инд океаны, чыгышынан Тынч океаны менен курчалгандыгынан байланыштуу Евразия материгинин жаратылышынын ар түрдүүлүгүнүн негизги себептери болуп эсептелет. Евразиянын жаратылышы өтө ар түрдүү. Мына ошол жаратылыш зоналары менен таанышып алалы. Жаратылыш зоналары. Евразиянын түндүгүндө, Түндүк Муз океанынын жээгиндеги аралдарда, материктин түндүк жээк этектеринде арктикалык чөл зонасы жайгашкан. Арктикалык чөлдө жылдын көпчүлүк мезгилинде абанын температурасы төмөн, эң жылуу мезгилде 3 градус Цельсияга чейин жылыйт. Арктикалык аба массалары басымдуулук кылгандыгына байланыштуу бороондуу шамал, ызгаардуу суук дайыма болуп турат. Жыл бою туман каптайт. Жыл бою суук болгондугуна байланыштуу кеңири мейкиндиктерди түбөлүк тоңдор ээлейт. Муз астында кеңири тараган өсүмдүктөрдөн мох, эңгилчек, саз чөптөрү кездешет. Алардын алдында өтө начар өнүккөн чымдуу саз топурактары өрчүгөн. Жаныбарлары жапайы түндүк бугусу, майда кемирүүчүлөр, түлкү, ак коён, морж, түлен, ак аюу мекендейт. Евразиянын түндүк жээктеринде, Түндүк Муз океанынын аралдарында, арктикалык алкакта, арктикалык чөл зоналары жайгашкан. Ал эми арктикалык алкактын түштүгүндө, субарктикалык алкакта тундра жаратылыш зонасы жайгашкан. Анда эмесе тундра жаратылыш зонасы. Тундра материктин түндүк жээгин толук камтып жаткан түндүк жарым шардын табигый зонасы. Тундра зонасы тундрага, токойлуу тундрага бөлүнөт. Тундра түбөлүк тоңдо өсүүчү жана бадалдуу коомдоштуктар басымдуулук кылган, жазылыгы 300-500 километрге жеткен тилке. Климаты суук, кышы ызгаардуу жана узак. Январдын орточо температурасы -5 градус Цельсиядан -35 градус Цельсияга чейин жетет. Кар 7 айдан 9 айга чейин жатат. Жайы кыска, салкын. Июлдун орточо температурасы 5 градустан 10 градуска чейин гана жылыйт. Жылдык жаан-чачын 200-дөн 400 мм чейин жаайт. Өсүмдүктөрдөн мамык чөп, эңгилчек, айрым жерлерде чөп тилкесинде майда бадалдар бар. Жаныбарлардан бугулар, топостор, карышкырлар жана түлкүлөр мекендейт. Арктикалык алкактагы арктикалык чөл, субарктикалык алкактагы тундра жана токойлуу тундра болуп эки зонага бөлүнөт. Ал эми
субарктикалык алкактын түштүгүндө мелүүн алкакта тайга зонасы жайгашкан. Тундуранын түштүгүндө чоң аймакты ээлеген мелүүн алкактын токой зоналары тараган. Токойлордун ичинен кеңири тараган токой тайга. Тайга ийне жалбырактуу карагай өсүмдүктөрдүн мекени. Тайга зонасы батыштан чыгышты карай миңдеген километр аралыктарга созулуп жатат. Климаты континенталдык. Июлдун орточо температурасы 18 градус Цельсияга чейин жетет. Жаан-чачын 200дөн, айрым жерлерде 750 миң миллиметрге чейин жетет. Сибир аймагы көп жылдык тоңдор менен капталган саздактуу келет. Скандинавия жарым аралынан Урал тоолоруна чейин кайың аралашкан карагай, кызыл карагайдын туташ өскөн тилкеси таралган. Материктин чыгышында Сибир тоолорунда булардан сырткары көк карагай, кедр, лиственница сыяктуу ийне жалбырактуу жыгачтар кеңири тараган. Тайгага чириндиси аз, подзол топурактары мүнөздүү. Тайгада баалуу аң терелерди берүүчү жаныбарлар көп. Күрөң аюу, карышкыр, рысь. Тайга зонасынын тайга деп аталышынын негизги себеби бул токойдо ийне жалбырактуу карагайлар басымдуулук кылат. Тайга зонасынын түштүгүндө жайгашкан аралаш токой зонасы. Аралаш токойлордун зонасында ийне жалбырактуу, жазы жалбырактуу карагай өсүмдүктөрү тараган аймагы. Скандинавиянын түштүгүнөн жазы тилке болуп чыгышты карай кууш урулуп, Уралдын түштүгүнө жетет. Аралаш токойдун жайы жылуу, кышы суук, узак. Жаан-чачын 600-700 миллиметрге чейин жай. Карагай өсүмдүктөрдөн кызыл карагай, дуб, клен, липа өсөт. Суукка чыдамдуу карагайлар, жылуулукту сүйүүчү жазуу жалбырактуу бак дарактар өсөт. Ийне жалбырактуу токойдун жаныбарлары кездешет. Токойдун көптөгөн аймактары кыркылып, айдоо аянттарга айландырылган. Аралаш токойдун чыгыштагы тараган жерлери муссон климаты таасир эткен Амур дарыясынын бою, Жапан деңиздеринин жээк бойлору. Бул жерде Уссури жолборсу, Амур токой мышыгы, енот ити, кара Уссури аюусу, жапайы чочко, ала темгилдүү бугу жашайт. Аралаш токой зонасы менен таанышып алдык. Анда эмесе суроого көңүл бурабыз. Суроо: төмөнкү өсүмдүктөрдүн кайсынысы аралаш токойуна мүнөздүү? А. Кызыл карагай, липа. Б. Карагай, пихта. В. Граб, бук. Г. Пальма, акация. Канабалдар, төмөнкү өсүмдүктөрдүн кайсынысы аралаш токойуна мүнөздүү деп ойлойсуңар? Анда эмесе суроонун жообуна кайрылып көрөлү. Төмөнкү өсүмдүктөрдүн ичинен аралаш токойго мүнөздүү кызыл карагай, липа же болбосо ийне жалбырактуу кызыл карагай, жазы жалбырактуу липа мүнөздүү болуп эсептелет. Эмне үчүн дегенде, аралаш токойдо суукка чыдамдуу ийне жалбырактуу токойлор жылуулукту жана жарыкты сүйүүчү жазы жалбырактуу бак дарактар өсөт. Эмне үчүн дегенде аралаш токойдун кышы суук, жайы жылуу болгондугуна байланыштуу аралаш өсүмдүктөрдүн өсүшүнө негизги себеп болуп эсептелет. Анда эмесе сабагыбызды андан ары улантабыз. Аралаш токойдон кийинки жаткан жаратылуу зонасы бул жазы жалбырактуу токой зонасы. Жазы жалбырактуу токой Европанын батышы менен Азиянын чыгышында. Бул аймактарда жылуу, нымдуу климат түзүлгөн. Жайы жылуу, узак, кышы жумшак. Жаан-чачын жыл бою бирдей таралган. Батыш Европада дуб, бук, граб жана каштан сыяктуу жазы жалбырактуу дарактар өсөт. Топурактары күрөң топурактуу. Жаныбарлардын көпчүлүгү көп жоготууга учураган. Азияда жазы жалбырактуу токойлор тараган анча чоң эмес. Алар Корея жарым аралында, Сары деңиздин жээк бойлорунда,
Жапан аралдарынын түндүк бөлүгүндө кездешет. Жаныбарлары каман, күрөң аюу, бугу, түлкү, карышкыр, норка, токой мышыгы, коен жашайт. Ыракы чыгыштын жазы жалбырактуу токойлорунда манчжур коену, ак темгүлдүү марал, уссури кара аюусу, енот тибиндеги ит, амур жолборсу, ыракы чыгыш леопард, ыракы чыгыш токой мышыгы жашайт. Анда эмесе суроого көңүл бурабыз. Европанын жазы жалбырактуу токоюнда дарактардын кайсы породасы басымдуулук кылат? Дуб, липа, терек, клен. Кана Европанын жазы жалбырактуу токоюнда дарактардын кайсы породасы басымдуулук кылат деп ойлойсуңар? Дуб, липа, терек, клен. Мына бул жерде бардыгы тең жазы жалбырактуу өсүмдүктөр көрсөтүлүп турат. Анда эмесе суроонун жообуна кайрылып көрөлү. Европанын жазы жалбырактуу токоюнда дарактардын ичинен дуб кеңири тараган, же болбосо басымдуулук кылган бак дарактардын ичинен бул дуб болуп эсептелет. Дуб Европанын дээрлик аралаш токойлуу аймактарында көп таралган. Скандинавия жарым аралынын түштүгүнөн жер ортолук деңизине чейинки аймактарда кеңири тарайт. Дуб жазы жалбырактуу токойдо басымдуулук кылган бак дарактардан дубтун 600дөн ашык түрлөрү өсөт. Эң көп жашаганы 2000 жылга чейин жашайт. Ал эми дубтардын узундугу 100 метрден 200 метрге чейин. Ал эми токой зоналарынын түштүгүндө токойлуу тала жана тала зоналары жайгашкан. Анда эмесе токойлуу тала жана тала зоналары. Токойлуу тала зоналары кеңири аймакты ээлеп жатат. Тала зоналары Дунай боюндагы түздүктөрдөн тартып, андан чыгышка арылаган сайын Монголия менен Кытайдын түндүгүндөгү түздүктөрдө гана кездешет. Токойлуу тала менен талаанын айырмасы, токойлуу тала нымдуураак келет. Талааларда кара коңур топурактар таралгандыгына байланыштуу дыйканчылыкта кеңири пайдаланылат. Анда эмесе суроого көңүл бурабыз. Кайсы жаратылыш зонасында кемирүүчүлөр басымдуулук кылат? А. Тундрада, Б. Тайгада, В. Талаада, Г. Чөлдө. Кана кайсы жаратылыш зонасында кемирүүчүлөр басымдуулук кылат деп ойлойсуңар? А. Тундрада, Б. Тайгада, В. Талаада, Г. Чөлдө. Негизинен кемирүүчүлөр бардык жерлерде таралган, бирок ошого карабастан ушул жаратылыш зоналарынын кайсынысында басымдуулук кылат деп ойлойсуңар? Анда эмесе суроонун жообуна кайрылып көрөлү. Мына ушул жаратылыш зоналарынын ичинен кемирүүчүлөр талаада басымдуулук кылат. Кемирүүчүлөр негизинен көп тараган жаныбарлар, алардын түрлөрү 2277ге жетет. Кемирүүчүлөр чөп өсүмдүктөрү менен тамактанып, жер алдында ийиндерге киришет. Мынакей бул негизи тала зонасындагы басымдуулук кылган жаныбарлар бул кемирүүчүлөр. Тала жана токойлуу тала зонасынан кийинки зоналар бул чөл жана жарым чөл зоналары. Мээлүүн алкактын жарым чөл зоналары Каспий боюндагы түздүктөрдөн Казакстандын борбордук бөлүгү аркылуу Монголияга чейин таралган. Кара кум, кызыл кум, Гоби чөлдөрү жаныбарлардан пржевальский жылкысы, сайгак, жейрен, төө кемирүүчүлөр басымдуулук кылат. Өсүмдүктөрдөн шыбак аралашкан чөптөр сөксөөл өсөт. Субтропик алкагынын жарым чөл зоналарына Кичи Азия, Иран бөксө тоолорундагы кургакчыл аймактар кирет. Ал эми тропиктик алкактагы чөлдөргө Аравия жарым аралындагы Инд дарыясынын төмөнкү агымындагы чөлдөр кирет. Аравиядагы чөлдөрдүн эң ириси Рубель-Хали. Жайдын орточо температурасы 32 градус Цельсияга жетсе, күндүз 50 градус Цельсияга чейин ысыйт. Январдын орточо температурасы 20 градус Цельсия.
жаан чачын 50 миллиметрге чейин гана жай. Өсүмдүктөргө жарды, оазистерде финик пальмасы өсөт. Ири жаныбарлардан газель, жапайы эшек, кулагы чоң фенок түлкүсү, чөө жана башкалар жашайт. Чөл зонасындагы негизги мааниге ээ болгон тропиктик чөлдөр өтө ысык жана кургакчыл келет. Ал эми чөл зонасынан кийинки Евразияда анча эмес чоң аянтты ээлеген саванна жаратылыш зонасы. Саванна Индостан жана Индокитай жарым аралдарында түздүктөрдө орун алган. Саванна жыл бою узун чөптүү өсүмдүктөрү менен капталган түздүктүү аймактар. Узун чөптөрдүн арасында пальма, акация, тик жана сал жыгачтары өскөн токойлор жолугат. Тропикалык токойлуу бадалдар Евразиянын түштүк батышында жана түштүк чыгышында кездешет. Климаттык шарттары өтө ыңгайлуу, кышы жаанчыл жана жылуу, жайы ысык. Жер ортолук деңизинин бойлорунда дайыма көгөрүп туруучу катуу жалбырактуу токой жана бадалдардын зонасы орун алган. Субтропикалык алкактан кийин субэкватордук алкак. Субэкватордук өзгөрүлмөлүү нымдуу токой түштүк жана түштүк чыгыш Азиянын көпчүлүк бөлүгүндө таралган. Жайы кургакчылыраак, кыска, кышы жаан чачындуу, узагыраак болот. Токойдо асылдуулугу жогору болгон саргыч кызыл топурактар таралган. Экватордук нымдуу токойлордун зонасы негизинен Зонд аралдарында, Индокитайдын эң түштүгүнөн орун алган. Бул жердеги өсүмдүктөр чытырман токойлуу, бийиктиги 300 метрге чейин жеткен ротанг пальмасы, манго жана нан жыгачтары, өтө бийик өскөн бамбуктар басымдуулук кылат. Климаты нымдуу, ысык, нөшөрлөгөн жаан-чачындар күн сайын жаап турат. Жаныбарлардан маймылдар, носорог, жырткыч жолборс, кара пантера, чөө, жапайы пилдер, жыландар, жапайы уйлар, букалар жана көптөгөн канаттуулар жерде, сууда жашоочулар мекендейт. Мынакей Евразияда экватордон баштап, экватордук чытырман токойдон түндүгүнө чейинки муз алкактарына чейин бардык жаратылыш зоналары географиялык кеңдик боюнча алмашылат. Ал эми Евразия материгинин көпчүлүк бөлүгүн тоолор түзгөндүгүнө байланыштуу тоолордо жаратылыш зоналары бийиктик алкактуулук боюнча өзгөрүлөт. Альпы, Гималай тоолорунда бийиктик алкактуулугу даана байкалат. Тоо этектеринде, бөксө тоолордо нымдуу экватордук дайыма көгөрүп туруучу токойлор өссө, 2000 метрден жогору жалбырактары күбүлмө, жазы жалбырактуу токой тилкеси жатат. 3500 метрден жогору субальпы, альпы шалбаалары жайгашкан. 4500-5000 метрден жогору кар мөңгү чулгаган асказоолор. Суроого көңүл бурабыз. Кайсы жаныбарлар чөл, жарым чөл жаратылыш зонасына мүнөздүү? А. Кескелдирик, Б. Гепард, В. Жылан, Г. Аю. Кана кайсы жаныбарлар чөл, жарым чөл жаратылыш зоналарына мүнөздүү? Суроонун жообуна кайрылып көрөлү. Мына ушул жаныбарлардын ичинен кайсы жаныбарлар чөл, жарым чөл жаратылыш зоналарына мүнөздүү деп ойлойсуңар? Мына ушул жаныбарлардын ичинен чөл, жарым чөл зоналарында кескелдирик жана жылан мүнөздүү экен. Же болбосо негизинен ысык, жылуу, кумдуу аймактарда сойлоп жүрүүчү жаныбарлар көп таралган. Евразия материгинин жаратылыш зоналары менен тааныштык. Эмесе Евразия материгинин жаратылышындагы негизги өзгөчөлүктөр эмнеде? Бардык жаратылыш зоналарынын жайгашкандыгында, жаратылыш зоналарынын батыштан чыгышка карай созулуп жатышында, жер бетинин түзүлүшүнүн атмосфералык циркуляцияларынын ар түрдүүлүгүндө, жаратылыш зоналарынын кеңдик жана узундук боюнча түзүлүшүндө, бийиктик алкактуулуктун көп пайызды түзгөндүгүндө. Азыркы кездеги ландшафттар менен таанышабыз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.